Огонь! 2022 жылдын 14-16 сентябрь күндөрү мамлекетибиздин кыргыз-тажик чек ара тилкелеринде орун алган тажик тараптын агрессиялык кол салуусу учурунда Баткен облусунун чек аралардагы айылдарында Тажикстан тараптан атылган минометтордун жана оор артиллериялык техникалардын кээ бир октору жарылбай калган. Ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн сапёрдук инженердик бөлүктөрү 18 сентябрдан тарта душмандардын жарылбай калган снаряддарын таап, зыянсыздандыруу жана жардыруу иштерин жүргүзүүдө. Гранатный овод табылды, кече көрүп калып, сапёрлор чакырдык. Сапёрлор аз айылдан көркөмөрдү алып саталага келип, азыр жок барады. Тунали отцеплениега жактан эч ким өтпөсүн. Аталган иш-аракеттер Баткен облусунун Аксай, Жаңы-Жер, Чоң Тала, Кызыл Жол, Миңбулак, Лейлек районундагы Арка, Максат жана башка айылдарында болууда. Өз учурунда сапёрлордун жумушу өтө кооптуу жана жоопкерчиликтүү экенин баса белгилейбиз. Анткени сапёрлор өмүрүндө бир жолу гана адашышат. Баткен облусунун тургундарын жана журналист-блогерлерге ар кандай такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырабыз. Анткени сапёрлор снаряддарды жардырган учурда аны согуштук аракеттерге божомолдоп, такталбаган маалыматтар таралууда. Эскерте кетсек, жарылбаган снаряддарды жардыруу иштери мындан ары да уланат. Кооптонууга негиз жок. Бир снаряд Жаңы-Жер айылынан табылды. Тоже bir жительдің огородының бұл снаряд, артиллерийский снаряд 20 мм. Тазы жардыру орнынан тас. Огонь!